Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыз Бурак тобунун негиздөөчүсү Гүлшайыр Садбакасова жалгыз уулу Эркинди жоготуп, каңырыгы түтөп эскерип отурганын айтат. Бишкекке келдим. 6 айлык азалуу көңүлүмдү кайрадан кара булут каптап, сай сөөгүм сыздап, уулум Эркинди эскерип отурам. Ал жашаган үйүбүз, комнатасы, күндөлүк урунган буюм тайымдары, өз колу менен тыккан жыйналган кийимдери, ирээттүү илинген костюм-шымдары. Баламдын жетиге телек көйнөктөрү, кийилбей сыны кеткен бут кийимдери, пальтолору, өзү жактырып маңдайына тизип алган сайкалдын, Кыз Бурактын сыйлык статуэткалары. 4 ай айдаган Матис автомашинасы, чет өлкөдөн келген эстелик белектер, тарелкалар жана башка ушул сыяктуулар баламды кайрадан эсиме салып, азап кайгым жаңыланып, каңырыгым түтөдү. Баламды жоктоп өңгүрөп ыйлап жаттым. Экошкам, сени аябай сагындык. Алдыңа барып жатып алайын деймин, бирок арга жок экен кулунум. Жараткандын айтканы менен жашайт экенбиз. Айтып өткүс арманым, ат көтөргүс дарманым. Бейкубар болсун жаннаттың, бейишин берсин Аллахым. Күйүттөн күйүп чок болгон апаң эми сенин арбаңа багыштап дуа окуу менен өмүр кечирет. Аллахым акыретиңди абат, рухуңду шат кылсын. Кабырың нурлуу, чын дүйнөң жылуу болсун. Бейиште периште сымал учуп конуп, ойноп күлүп жүрүшүңдү Кудайдан тилейм, дейт Гүлшайыр Садбакасова. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 18 февралда Баткен облусуна барды. Маалыматка ылайык, Камчыбек Ташиев чек ара боюнча маселелерди жеринде кароо үчүн Баткен облусуна барган. Белгилей кетсек, буга чейин УКМКнын башчысы Ташиев Германиядан учуп келип Баткенге бара турганы кабарланган. Ал 12 февралда Германиянын борбору Берлин шаарындагы клиникалардын биринде жүрөгүнөн операция болгон. Ага улай улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткендеги чек арада жайгашкан айыл тургундары менен жолукту. Жолугушууда ал Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактардагы талашуу маселелерди чечүүдө баардык жоопкерчилик өз мойнунда экенин айтты. Ал Тажикстан менен чек араны делимитациялоо иштери март айынын алгачкы 10 күнүндө, Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр марттын 2-10 күндүгүндө кайрадан жанданат деп билдирди. Быйылкы жылы чек аранын 150 чакырымы демаркация болот. Тикен зым менен тосмолор коюлат. Мурда жылына 15 чакырымдай эле демаркация болуп турган экен. Мен чек арага байланыштуу бардык маселеге жооптумун, дейт Ташиев. Ташиев менен кошо айыл тургундарына жолугушууга өкмөттүн Баткен облусуна жаңы дайындалган ыйгарымдуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев, мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев баштаган бир нече өкмөт мүчөлөрү катышууда. Соңку күндөрү Баткен, Алабука райондорунда коңшу мамлекеттердин жарандары менен жерге байланыштуу чыр-чатактар катталган. Кыргызстан менен Тажикстандын сүйлөшүүлөрү 2002 жылы башталган. Азыр ортодогу чек аранын 60% жакыны такталган. Өзбекстан менен 2017 жылы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгын 1170 чакырым, андан бери дагы 10% жакыны такталды. Ош базарда арабасына жабышып алып ыйлаган алмаканаттуу айымдын жашоосунун жаңы жагдайлары белгилүү болду. Буга чейин Бишкек шаардык мэриясы Ош базарынын ичиндеги мыйзамсыз соода-саттык иштерин тартипке келтирүүнү улантып жатканын кабарлаган. 10 февралда мэриянын тийиштүү кызматкерлери базар ичинде мыйзамсыз соода жүргүзүп жаткан соодагерлердин орундуктарын алышкан. Ал эми соодагерлер буга каршы болушкан. Ага улай эле интернет түйүндөрүндө жумуш ордун коргогон аял кишинин видеосу. Анда ал милиция кызматкерлери анын орундугун алып жатканда каршылык көрсөтүп, арабасын кучактап жабышып алганы көрүнөт. Жогорудагы талкууга жем таштаган Алмаканаттуу айым Суперкежи порталына абалын түшүндүрүп берген. Көп өтпөй Ленин районунун башчысы Чынасыл Чыныбаев Алмаканаттуу аялды кабыл алып, социалдык жактан колдоо көрсөтүүлөрүн айткан. Аталган макала жарыяланган соң Алмаканаттуу айымды тааныган адамдар кайрылып, анын аты Алмакан эмес, Орозгүл Жакыпова экендигин, ошондой эле 2 кабаттуу үйү жана жакшы жашоодо жашаганын айтып кайрылышкан.
Супер KG порталы Алмакан аттуу айымга байланышып, ага карата айтылып жаткан пикирлерге жооп алдык. Анын айтымында документтерде аты жөнү Орозгүл Жакыпова базарда алма саткандыктан Алмакан аталып калганын айтат. Өзүмдүн аты жөнүм Орозгүл Жакыпова. Базарда алма саткандыктан Алмакан аталып калгам. Агордо конушунда турам. Балам селекциядагы мектепте окуп жатат. Ата-энемдин бизге корголоп берген үйү бар. Бир бөлмөсүн эптеп бүтүрүп эле кирип алганбыз. 2 бөлмөлүү кылып салганбыз. Аны үстүнө да кошуп, анан чатырын жаап койгонбуз. Ал 2 кабаттуу үйдөй көрүнүп калат. Аким менен жолуккам. Базардан орун беребиз деген, бирок азыркы учурда орун бериле элек. Ленин районуна алып барып каттоого тургузушту. 2 ай мурун жол кырсыгына кабылгам. Ошондо башым жарылып, бир тишим ыргып кеткен. Анда ооруканага жатып, дарыланып чыктым. Азыр базарга чыгып иштеген жокмун. Ооруп жаткандыктан дарыланып жатам, дейт Орозгүл Жакыпова.